Ассаламу алейкум тумандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 24-июнь 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге жери 10 соток болгон өтө сонун сатылуучу үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Срочно сатка чыгып аткан учуру бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Жери 10 соток, өтө кеңири. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, таза суу, агын суу, свет, септик бардыгы бар экен. Тугандар, бул үй барыңыздарга жагат, керек болсо түшүңүздөргө кирсе керек. Кызыл китеби бар, машинага дагы алмашуу жолдору бар экен. Же болбосо мына акчага сатып алсаңыздар болот. Так, үй 4 бөлмөдөн турат. Узун трасса 11ге 12, санузел, коридор, ушундай бир прихожкаларын кошпогондо таза 4 бөлмөдөн турган үй. Домдогудай условияларды кылып койгон. Өтө сонун экен, паровой отопление батарейкалары бардык бөлмөдө бар. Сырт тарапта топкасы бар. Өтө сонун үй туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Лайктан басып, дос, тааныш, туган, урук, группа бүт бардык тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун сиздерге түшүндүрүп берейин. Мен турган жер туугандар бул Ноокат. Эгерде Ош шаар тараптан келген болсоңуздар, перевалдан түшүп түз жүрүп келип атканыңыздарда, могул чоң трассалардын бири, могул жерде айыл өкмөт бар экен, Россия заправка бар экен. Так, ушул жерден солго бурулуп жүрүп барсаңыздар, Кара койго барасыздар. Бардыгыңыздар билесиздер бул поворотто. Түз ушу Кара койдун поворотуна бурулуп, түз 500 метр жүрсөңүздөр, оң тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Нуранов Эргеш көчөсүндө 47-дайректе ушул сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, мына сырт фасадтарын караңыздар. Чоң варата орнотулган, ачып кирип бара бересиздер. Варатаны ачып кирип келе бересиздер. Жери 10 соток. Таза суу, свет, агын суу, кудук, септик бардыгы бар экен. Оңго бурулганда айтып өттүм, бул жагы 22 метрлик навес, гараж, үч очок, самор, тандыр бүт бардыгын ушул жака кылып алсаңыздар болот. Солго бурулсаңыздар гүлдөр, газон, 6 арча дагы эгилген. Үйдүн 4 тарабы ограждение болгон, чек аралары такталган, кызыл китеби бар. Мага жаккан жери 10 соток экен туугандар. Өтө кеңири. Кызыл китеби бар. Машинага дагы алмашуу жолдору бар, ошондо айтып койгула деди. Туугандар, бул үйдө эми кантип жылытам дей турган болсоңуздар, ар бир бөлмөдө отоплениянын паровой батарейкалары орнотулган, сырт тарапта топкасы бар, жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Анан үйдүн ичи өтө сонун экен. Домдогудай условияларды кылып койгон. Жүрүңүздөр, эми сиздерге биринчи үйүн көргөзүп берейин. Мына ылдый тарабы брусчатка, таза болуп турат, өтө сонун. Лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, туган, урук, группа бүт бардык тарапка ушул сатылуучу үйдүн видеосунун ссылкасын жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Мына караңыздар. Сөз жок. Өзүңүздөр албасаңыздар дагы лайктан басып коюңуздар, себеп дегенде ушундай бир бардыгыбызга ушундай жакшы үйлөр насип эткен болсун. Лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, туган, урук, группа бүт бардык тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Мына бул жагы үйдүн арты. 2 септик нол жакта. Бирөөсү кухняныкы, бирөөсү санузелдики. Нол жагы сыртка жаткан, ограждение болуп тосулган. Нол жака жаңгактагы эгилип тур, чоңоюп калыптыр. Анан туугандар, нол жакта дагы бир септиги, бул жактан ошо жамгырдын суулары ушул жака келип куюлуп турат экен. Мына суунун түтүкчөлөрүн көрүп атасыздарбы? Бардыгы пландаштырылган, бардыгы сонун. Кийим кечеңиздерди алып келип эле Кудай буйруса жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири. Так. Менимче локациясындагы барыңыздар, түшүндүңүздөр, сонун жерде экен. Бүт бардыгына освещение болгон. Ал жак лестница чыгып, мындай эшиктерди ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде прихожкасы, домашний кийип алайлы. Так, бул жагы коридор. Коридорду кошпогондо, санузел, прихожкаларды кошпогондо таза 4 бөлмөдөн турган үй. Узун трасса 11ге 12, жана айтам деп унутуп калдым. Так, азыр жүрүңүздөр. Оң тараптан баштай берейин. Мына радиаторлорго орнотулган, антифриз куюлган, сөйт дегенде кышындасы тоңбойт деп эси мага маалымат берди. Бул ошондо биринчи бөлмө. Каалагандай кылып өзүңүздөр бөлүштүрүп аласыздар. Азыр кезек менен көргөзө берейин. Жакшы, биринчи комнатасы. Бул жака жүрүп келсеңиздер, экинчи комната. Сонун. Бул жактан чыгабыз. Бул жака жүрүп келсеңиздер, үчүнчү комната. Мындай айтканда конок бөлмө, гостиный. Өзү ушундай үй жакшы туугандар. Чоң дагы эмес, кичинекей дагы эмес, сонун экен. Караңыздар. Мына жактан күн тиеткен, радиаторлор мына экиден орнотулган. Кышындасы ушундай бир жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Потлокторуна баа бериңиздер. Кыскасы бардыгы жакшы, сонун. Так, ошондо бул жак прихожка болот, Бул жактан чыгабыз. Бул жак кухня, жеңелерибиздин офиси. Радиаторлор бул жакта дагы бар. Пол кафель.
Анан мына фартук деп коебу, фартук даяр, форточка даяр, суунун турбалары, канализациянын турбалары бардыгы даярдалган. Жакшы негизинен. Ушундай болот да үй деген. Караңыздар, таптаза, сонун экен. Автоматтары. Так, кичиңиздер эми чыгайлы бул жактан. Так, мына жакты эшикти ачсаңыздар, бул жак санузел. Эси ушундай бир намазга бек адам экен. Азыр түшүнөсүздөр өзүңүздөр. Бул жак раковина менен күзгү, вешалка, радиаторлар, вешалка. Так, мына жакта душ, штор менен жабып коесуздар. Мына бардыгы даяр. Вытяжка иштеп атат, Жакшы, бул жак душ. Эми ажатканага кириш үчүн мына эшикти ачасыздар дагы киресиздер. Унитаз, форточка, аристон, радиатор, истинжа кыла турган ушундай бир аппараттар коебу, бардыгы даяр. Себеби өзү дин боюнча ажаткана менен душ отдельно болуш керек экен. Именно ошо ажаткананын өзүнүн эшиги болуш керек экен да. Ошол үчүн ошондой кылдым деп эси мага маалымат берди. Бул жагы панорамный, анитрезлери. Тонированный, сырт тараптан эч нерсе көрүнбөйт, бирок ичкери тараптан сырт көрүнөт. И күн да тийбейт. Ошол, мына көрдүңүздөр, сонун. Колдон келишинче үй жөнүндө маалымат бердим. Эми жүрүңүздөр. Мына жака дагы өтүп тааныштырайлы. Кудук бар. Мына суу бар. Газондорду тааныштырып көрсөтөйүн. Анан мына арча өзү алтоо эгилиптир эле. Үчөө чоңоюп, калган үчөө секин чоңоюп атат экен. Ошондо айтып койду да. Так. Эми үйдүн арт тарабына өтөбүз. Мына канализациянын турбалары бүт бардыгы барып септикке уланган. Бирөөсүнүкү душ, бирөөсүнүкү кухня, эки отдельно септика. Мына жак топка, ошол тараптан жылытасыздар. Мына караңыздар. Сонун. Сонун экен да, сонун экен. Үйдүн сырт фасадтарына, өстүрмөлөрүнө баа бериңиздер. Септика бул жак. Бул жак ошо ажаткана, бул жагын көргөзүп бердим. Мына үйдүн арт тарабы.